Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Муфтият битир садаганы тиркемелер аркылуу берсе болот. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы битир садаганы тиркемелер аркылуу берсе болоорун билдирди. Муфтият Кыргызстан коммерциялык банкы, М-банк, РСК банкы жана Альфа Телеком менен биргеликте Мегапэй аркылуу жарандар үчүн 2024-жылдагы битир садаганы берүүнүн санариптик системасын иштеп чыкты. Жарандар битир садаганы жана зекетти берүүдө Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын банктардагы эсептик счетторуна банкоматтар, терминалдар жана мобилдик тиркемелер аркылуу беришсе болот. Колдонуучулардын битир садага, зекет сыяктуу кайрымдуулук төлөмдөрү Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын эсебине түшөт. Битир садаганы мобилдик капчыктын жардамы менен кантип төлөөгө болот? Биринчи кадам Мегапэй, М-банк же РСК банк тиркемесин Apple Store же Google Play сервистеринен жүктөп алуу. Экинчи кадам кайрымдуулук бөлүмүнө кирүү. Үчүнчү кадам битир садага, зекет же жетим балдарга бөлүмүн тандоо. Төртүнчү кадам реквизиттер сабына кайрымдуулук төлөмдүн суммасын көрсөтүү керек. Белгилей кетсек, быйыл короз айында берилүүчү битир садага 1 адамга 1 кг 600 грамм буудайдын баасына барабар. Базар баасы менен алганда ар бир адамга 50 сомдон эсептелди. Буудайдан сырткары ун 1 кг 600 грамм, мейиз 1 кг 600 грамм, арпа 3 кг 200 грамм, курма 3 кг 200 грамм менен берсе болот. Базар баасы менен алганда мейиз 680 сом, ун 75 сом, арпа 85 сом болсо, курманын баасы 850 сомду түздү. Эскертүү: битир садага берүүчү адам жогоруда көрсөтүлгөн баалардын кайсынысынан чыгарса өз ыктыяры. Бейбечара муктаждардын пайдасы үчүн көбүрөөгүнөн чыгаруусу абзел. Ассаламу алейкум, урматтуу Москва шаарында эмгектенип жаткан боордоштор жана мекендештер. Эгерде документиңизди мөөнөтү бүтүп жатса, Казакстанга кирди чыктыны кааласаңыз, дасыккан айдоочулук тажрыйбасы чоң Авазбек мырзаны сунуштайбыз. Сизди арзан баада, комфорттуу унаада өз дарегиңизден алып кетип, сапарга чыкмакчы. Биздин дарек метро проспект Мира 39Адан жолго чыгат. Байланыш үчүн телефон номерлар +7 936 264 1995, +7 901 33 93 435. Авазбек, жолуңуздар шыдыр болсун. Садыр Жапаров ЭЭПте кандай көйгөйлөр бар экенин айтып берди. Президент Садыр Жапаров ЭЭПте өз ара соода жүргүзүүдөгү тоскоолдуктар менен күрөшүү маселесин көтөрдү. Өлкө башчынын маалымат кызматы билдиргендей, 12 мартта Евразиялык экономикалык комиссиянын коллегиясынын төрагасы Бакытжан Сагинтаевди кабыл алды. Анда Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине мүчөлүгү алкагындагы кызматташуунун актуалдуу темалары, ошондой эле Евразия мейкиндигинде интеграцияны тереңдетүү жана кеңейтүү маселелери талкууланган. Жапаров ушул жылдын май айында ЭЭП жөнүндө келишимге кол коюлганына 10 жыл болоорун белгиледи. Бул мезгил аралыгында иштин бардык негизги багыттары натыйжалуу болду. Ошону менен бирге ал келишимдин кыйынчылыктары менен аткарылчу айрым жоболорун тактап айтканда 4 эркиндик принцибин, товарлардын, кызматтык көрсөткүчтөрдүн, капиталдын жана жумушчу күчүнүн кыймылынын баасын белгиледи. Президент бүгүнкү күндө тескерисинче биримдиктин ичинде өз ара соода жүргүзүүдө тоскоолдуктар күчөгөнүн баса белгиледи. Акыркы 7 жыл аралыгында биримдиктин мүчө мамлекеттеринин башчыларынын ар бири ички рыноктогу көйгөйлөр жөнүндө айтып келишкен. Бирок алар чечилбей жаткандыгын моюнга алуу керек деп айтылат маалыматта. Мамлекет башчы толук кандуу экономикалык биримдикти түзүү бардык тарап үчүн артыкчылыктуу милдет болуп саналаарын жана бул максатка эң жакын арада жетишүү мүмкүн экенине ишенерин айтты. Жапаров өткөн жылы Санкт-Петербург шаарында өткөн жогорку советтин жыйынынын алкагында ЭЭПти андан ары өнүктүрүүгө багытталган бир катар артыкчылыктуу милдеттерди белгилегенин эске салды. Ал эми ЭЭП коллегиясынын төрагасы Бакытжан Сагинтаев бүгүнкү күндө биримдик динамикалуу өнүгүп жаткан интеграциялык бирикме болуп саналаарын белгилеп, ЭЭПтин ИДПсы 2,2 триллион долларга жеткенин баса белгиледи. Биримдик ичиндеги өз ара соодадагы тоскоолдуктар боюнча Бакытжан Сагинтаев комиссия тарабынан бул багытта жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу маалымдады. Ал белгилегендей, пайда болгон айрым маселелерди чечүү үчүн ыкчам чаралар көрүлүүдө деп айтылат маалыматта. Тараптар Евразиялык интеграциянын алкагында кызматташтыкты өнүктүрүүнү улантууну макулдашты. Октябрь райондук соту ырчы Алихан менен апасы Бактыгүл Сейитбекованын ишине чекит койду. Бул туурасында жактоочу Жанатбек Гүлжигитов Кактус KG редакциясына билдирди. Айтымында эне балага 209 берененин 3-4 бөлүктөрү ири өлчөмдөгү алдамчылык менен иш ачылган.
Сот ырчыны толугу менен актады. Ал эми апасы Бактыгүл Сейитбекованы актап 50 000 сом айыпка жыкты. Бул жарандык ишти тааныш билиш аркылуу кылмыш ишине айландырышкан. Бирок сот тарабынан адилеттүү өкүм чыкты дейт адвокат. Эсиңиздерге салсак, 2022 октябрь айында Кыргыз Республикасынын эл артисти Роза Аманованын арызынын негизинде Бактыгүл Сейитбекова жана Алихан 2 айга СИЗОго киргизилген. 2023 январь айында Алихан февраль айында апасы үй камагына чыгышкан. Кийинчерээк Токтогулдагы мал базар талашка түшүп, Роза Аманова ырчы менен апасынын үстүнөн арызданганы маалым болгон. Эсиңиздерге салсак, Роза Аманова мурдак эл өкүлү мамлекетти талап тоногон деп соттолуп камалган Кубанычбек Жумалиевдин аялы. Бишкекте автобус айдоочуларынын көбү жол эрежеси боюнча тесттен өтпөй калды. Бишкекте автобус айдоочуларынын көбү жол эрежеси боюнча экзаменден өтпөй калганын ИИМдин патрулдук милиция башкармалыгы билдирди. Сынакка 222 айдоочу катышып, 98 гана ийгиликтүү тапшырган. Тесттен өтпөй калган айдоочуларга кетирген каталардын үстүнөн иштеп, кайра тапшырууга мүмкүнчүлүк берилди. Экзаменден кийин жол инспекторлор профилактикалык баарлаш өткөрүштү деп айтылат маалыматта. Ушул кыздын абалын көрүп, ар бир мусулман адам кайдыгер карабастан жардам берет деп ишенем. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Мен Эл үмүтү фондунун жетекчиси Полотбек Айдаркулов. 2024-жылга карата сколиозорус менен ооруган Малика тууралуу маалымат берем. Малика үчүн 200 000 сом каражат чогулду. Көп түкүрсө көл болот демекчи, 1,5 миллион сом чогултуп жардам кылып, ушул кичинекей кызыбыз Маликаны операцияга аман-эсен Түркияга жибере алалы. Сколиозорус менен ооруп, күндө жатканда кыйналып жатканын айтып, кайрымдуу элден муктаж болгон Маликанын апасы жардам сурайт. Кененирээк видеодон көрүңүздөр. Дагы да азыр 1,5 миллиондой каражат керек болуп жатат. Ошо 1,5 миллион каражат чогулса, буюрса Малика кызыбыз дагы кетет. Урматтуу кыргыз элим, барыңыздарга чоң рахмат. Ушуга чейин кылып келген жакшылыктарыңыздарга, соопторуңуздарга, кайрымдуулугуңуздарга сиздердин. Ушу биздин дагы кызыбызга дагы жардамга муктаж болуп турабыз. Акча котором десеңиздер, Мбанк Полотбек А деп чыгат, Сбербанк Полотбек С деп чыгат. Да ушу 1,5 миллиондой акча керек болуп жатат. Ушу кызымдын элдин балдарындай басып, чуркап, ойношун каалайм. Ушунун кыйналганын көрүп, түнкүсүн уктай албай, бир каптал менен гана жатып уктай алат. Ушу мектепке баргым келет, мен да балдар менен ойногум келет деп айтат. Айла жок. Ушу кызыбыздын сакайып, балдардай болуп ойношун каалайбыз. Сиздер которгон ушу аманаттарыңыздарды алдык. Ушу дагы жетишсиз болуп атат. Ушу кызыбыздын ойноп, элдин балдарында болуп, мектепке барып, өз алдынча окуп калышына себепчи болуңуздар. Арты дагы кыйшык, астта кыйшык өскөндүгү үчүн бул чалкасынан дагы кызым көмөрөсүнөн да жата албайт. Только бир каптал менен гана жатат. Бул каптал ооруп кетсе, бул капталына оодарып, ушу эки жагы менен алмак-салмак жата алат. Түнкүсүн кыйналат, уктай албайт. Бул да ушу эшикке чыгып, балдарды көрүп ойногусу келет. Ушу бизге берген ушу Аллах таалам сыноосу экен. Мага жардам берип койгула, силерге аргылар болсун. Мен да элдин кыздарындай болуп баскым келет, жашагым келет. Камактагылардын өзү себепкер. Жогорку соттун төрагасы Кемпирабад иши боюнча жооп берди. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков кабар агенттигине маек куруп, анда Кемпирабад иши боюнча камактагылардын соттук териштирүү иши эмне себептен кечеңдеп жаткандыгын түшүндүрүп берген. Замирбек Курмамаевич, саламатсызбы? Саламатчылык. Кемпирабадчылар иши боюнча маалымат берсеңиз, акыркы күндөрү бул ишти өтүп жаткандардын айрымдарынын жакындары айылдарында акцияга чыгышып, камактагыларды бошотуу талаптарын коюшууда. Негизинен алар сот отурумдары создугуп кеткенине доoma тартышууда. Чындап эле чечим чыгаруу эмне мынча создукту? Дээрлик 1,5 жыл болуп калды. Ооба, бул иш боюнча камакта жаткандардын айылдарында туугандары акцияга чыкканынан кабарыбыз бар. Ал эми соттук териштирүүлөрдүн создугуп жатканына биринчи кезекте камактагылар өздөрү себеп болууда. Алардан мурда биз өзүбүз бул иш райондук инстанцияда өтүп, кийинкилерине жылышына кызыктарбыз. Создуктуруп камакта кармап жата берели деген кыпындай да оюбуз жок. Кемпирабад иши боюнча кармалгандар камакка алынгандан кийин тергөө иштери бир нече ай убакыт алды. Кылмыш иши да көлөмдүү 60 том. Иш сотко өткөн соң ал карала баштады, бирок бир күнү камактагы бирөөсүнүн адвокаты келбей калат, башка күнү камактагылардын арасынан бирөөсү ооруп калат, же атайлап адвокатын жибербей коет, же сотто биздей баатырлардан тукум алып кылгыла деген сыяктуу шоу кылышат.
Андыктан соттук териштирүүнүн созулуп кеткенине биринчи кезекте камактагылар өздөрү күнөөлүү. Мыйзамдарда каралган атайын процедуралык ченемдер бар. Ошолордун талабына ылайык соттор отурумду улам кийинкисине жылдырууга аргасыз болушат. Айыпкерлердин жана алардын жактоочуларынын өтүнүчтөрү боюнча ишти кароо 20 жолу кийинкиге жылдырылыптыр. Бул расмий факт. Мисалы бирөөсүнүн адвокаты ооруп калса, сот ишти карай берем десе, ага башкалары эч качан макул болбойт. Эмнеге мынтип өздөрү создуктуруп жатышат? Биз үчүн да түшүнүксүз. Сотто каралып баштаганы 1,5 жыл эмес, сотто 8 айдан бери каралып келе жатат. Негизи ушул сыяктуу иштер канча убакытка созулат? Башкаларга салыштырып айтсак болобу? Балким эл аралык тажрыйбадан мисалдар бар. Угузулган айыптары ооругуна жараша 1-2 айга созулат. Эл аралык мыйзамдардын талаптарына биз таянбайбыз, анткени эгемендүү мамлекетибиздин өз мыйзамдарына баш ийебиз. Үй камагына чыгарып эле терге берсе болбойбу дегендер да бар. Кандай шартта сот камалгандардын баш коргоо чарасын үй камагына өзгөртө алат? Тергөө органдары тарабынан айыпкерлерге угузулган айыптар оор жана өзгөчө оор кылмыштардын тобуна кирет. Эгерде ден соолугуна байланыштуу болуп жатса, анда Бектур Асановдукундай болуп бөгөт коюу чарасы өзгөртүлөт. Бектур Асанов саламаттыгына байланыштуу операция зарыл деген өтүнүч келтирилип, үй камагына чыгарылды. Камактагыларды бошотуу боюнча ар кандай акциялар сотторго таасир этеби? Каралып жаткан иштер боюнча ар кандай митинг же башка акцияларды уюштуруунун өзү сотторго болуп жаткан кысым болуп калат. Жарандарыбыз Кыргыз Республикасынын атынан чыгарылган чечимдерге баш ийүүнү дагы билишибиз керек. Алар биздин конституциябызга ылайык бардык юридикалык жана жеке жактар тарабынан сөзсүз түрдө аткарылууга жатат деп билдирген Жогорку соттун төрагасы. Assalomu alaykum tug'anlar. Biz жаңы турга старт бердик 4-чү турубузга. Ушул машиналарга 500 сомдон билет ала бересиздер. Алдыңкы главный оюндан тааныштырып келейинчи. Бул оюнда өзгөчө, дискалары өзүнчө эле бир башкача. Ушул машинабыз главный туугандар. Жылы 97, 2-4 объемдуу, автомат, бензин. Общем мактай турган машина, видеодон көрүңүздөр, баа бересиздер. 500 сомго билет аласыздар, ойнойсуздар, утасыздар туугандар. Экинчи машинабыз кара Nexia, биринчи оюндагыдай светте, кара Nexia 2010 жылгы. Бул дагы таза, сонун. Экрандагы номерлерге байланышасыздар, билет алышка шашылыңыздар туугандар. Чөткү. Эки матизибиз окшошкон, экөө тең 2008. Экөө тең жашы тең, вишня свет, голубой свет. 500 сом ушул машиналарды билет алып ойноп утсаңыздар болот туугандар. Билет алыш үчүн кандай? Биз описанияга номер жазып койдук. +7925 906 2704 кылсаңыздар ушул номерде WhatsApp бар туугандар. Ушул WhatsAppка любой суроо бересиздер, жооп беребиз. Экранда көрсөтүлгөн М-банк акча саласыздар, ай жакында деп чыгат. WhatsAppка момент чек жөнөтөсүздөр. Жарым сааттан ашпасын туугандар. Билетиңиздер сразу барат. Каналга катталып бир-бирден билет алыңыздар. 4 машинадан тушкары бул оюнда 4 телефон бар туугандар. 128 памятте Samsung A15 деген телефонубуз. Samsung A15 4 телефон 128 памятте туугандар. 4 телефон 4 машина 123 миң сомдон пулубуз бар. 128 приз болот. Бул оюнда 3100 билет ойнолот туугандар. 3100 билет ойнолот. 4 машинаны 4 адам утасыздар, 4 адам телефон утасыздар туугандар. Шашылыңыздар, билет алышка шашылыңыздар. УКМК россиялык ишкерге издөө жарыялады. Себеби жок кылынган Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин иштерин каржылап жүргөн деп шектелген россиялык ишкер Capital Group компаниясынын ээси Павел Тё изделип жатат. Бул туурасында УКМКнын маалымат кызматынан кабарлашты. Россия Федерациясында ишкерлердин бири Братский круг эл аралык кылмыштуу тобуна кирген Тё Павел Владимирович криминалдык чөйрөдө Паша Кореец катары белгилүү тарабынан мыйзамдагы урук Камчы Асанбектин уюшкан кылмыштуу тобунун ишин каржылоо фактылары аныкталды деп билдиришти атайын кызматтан. УКМК Паша Кореец жергиликтүү кылмыштуу топтун мүчөлөрү менен эмне максатта байланышканын аныктаган. Тё Кыргызстандын аймагында колдоо алуу жана биргелешкен бизнес жүргүзүү максатында Крим чөйрөнүн өкүлдөрү менен, атап айтканда мыйзамдагы урук Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобу издөөдө жүргөн уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Азим Рой, өкүл атасы катары белгилүү оор кылмыштар үчүн бир нече жолу соттолгон Руслан Чалдаваровский менен байланыш түзгөн деп билдиришти УКМКдан. Ал адамдын Көлбаевке кыймылсыз мүлктөрдү курууга акчалай жардам көрсөткөнүн кошумчалашты. Тёго карата Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун чечими менен сыртынан камакка алуу боюнча баш коргоо чарасы тандалып, кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн издөө жарыяланган. Атайын кызматтан учурда Тёнун эл аралык издөөгө алынганын жарыялоо максатында КМШ өлкөлөрүнүн аймагында тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлүп жатканын айтышты. Бишкек башкы архитектура калааны көркүнө келтирүү долбоорун көрсөттү. Бишкек башкы архитектурасы ишканасы министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго калааны көркүнө келтирүү долбоорун көрсөттү.
Өкмөт башчы мекемеге барып жыйын өткөн. Андан жаңы ипподром, Спартак стадионунун кичи аренасы, Ала Тоо аянтын модернизациялоо, Аларча жана Аламедүн дарыяларынын жээгин жакшыртуу планы сунушталган. Бүгүнкү күндө биздин борбор башка чакан шаарлардан анча деле айным алынбайт. Шаарыбыздын сырткы көрүнүшүн өзгөртүү керек. Бишкек заманбап, коопсуз жана таза болушу абзел. Жол транспорт инфраструктура маселелерин комплекстүү чечүү керек, деди Жапаров. Ошондой эле Бишкек башкы архитектура акылдуу паркинг системасын киргизүү, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн тоскоолдуксуз мейкиндиктерди, диагоналдык жөө көрмөктөрдү, транспорт түйүндөрүн түзүү, велосипед инфраструктурасын өнүктүрүү, асма жолдорду куруу долбоорлору тааныштырылган. Болжолдонгон бороонго байланыштуу свет кайрадан өчүрүлүшү мүмкүн. Кыргызстандын улуттук электр тармагы кыргызстандыктарды электр энергиясын үнөмдөөгө чакырды. Энергетиктер күтүлгөн катуу шамал тууралуу эскертүүгө байланыштуу электр тармактарынын иштөөсүнө көзөмөлдү күчөтүүдө. Жарыяланган бороон эскертүүсүнө жана республика боюнча болжолдонгон жагымсыз аба ырайына байланыштуу энергетиктер энергообъектилердин ишине көзөмөлдү күчөтүүдө. Штаттан тышкары кырдаалдар учурунда авариялык оңдоо запасы даярдалып, ыкчам жоюу схемасы иштелип чыккан. Оңдоо бригадалары транспорт жана атайын техника жогорку даярдыктагы абалга келтирилген. Ыкчам кырдаалга үзгүлтүксүз байкоо жүргүзүлүүдө, тиешелүү кызматтардын күнү-түнү нөөмөттүк графиги бекитилди деп айтылат кайрылууда. Ошондой эле керектөөчүлөрдү энергияны үнөмдөөгө жана бир эле учурда бир нече энергияны көп талап кылган электр приборлорун күйгүзбөөгө чакырышты. Чет өлкөдө кароосуз калды делген 3 бала Бишкекке жеткирилди. Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын укук бузуулардын алдын алуу борборуна Россиядан жашы жете эле 3 бала жеткирилди. Министрликтен балдардын чет мамлекетте жүрүү себеби аныкталганын маалымдашты. 11 мартта Россиянын ички иштер министрлигинин Новосибирск облусу боюнча башкы башкармалыгынын жашы жете электерди убактылуу кармоо борборунан келишимге ылайык Ош облусунун Ноокат районунда туулган жашы жете элек 3 бала Бишкекке жеткирилди. Балдардын үй-бүлөдөгү жашоосу жана тарбия шарттарын аныктоо боюнча иштер жүргүзүлүп, алардын башка мамлекеттин аймагында жүрүү себептери такталды. Профилактикалык жана тарбиялык иштер жүргүзүлгөндөн кийин балдар мыйзамдуу өкүлдөрүнө берилет, дешти министрликтен. ИИМдин коопсуздук кызматынын жашы жете электердин арасындагы укук бузуулардын алдын алуу борбору өз ишин ички иштер органдарынын башка бөлүмдөрү, мамлекеттик аткарууга бийлик органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, эл аралык уюмдар жана КМШ өлкөлөрүнүн компетенттүү органдары менен кызматташат.